Кыргыз эл артисти обончу жана аткаруучу Аппаз Жайнаковдун көзү өткөнүнө быйыл 11 жыл болот. Анын жаркын элесине арналып маркумдун жакындары жана жердештери Аппаз Жайнаковдун ысымын алып жүргөн Баткен облустук музыкалык драма театрынын жанына Залкар инсандын эстелигин тургузушту. Биздин Аппаз агабыздын өмүрү кыска болсо дагы, бирок артында калтырган чыгармалар түбөлүккө биз менен жашайт. Канча ырларын, ошол эле өрүк зарга кетели деген, кыргыз жери деген ырларды бүгүн кыргыздын болгон бурчунда дашып турат. Жан соғылап туш-туштарга кача берсе, анда мекен не болот? Анда чегара не болот? Чегараны коргоо ар бир жигиттин ыйык милдети деп эсептейм. Залкар инсандын эстелигинин ачылышына катышкан бийлик өкүлдөрүнө жана жергиликтүү тургундарга драма театрдын артисттери өткөн жылы сентябрь айындагы чегарадагы кыргашалуу окуяда баатырларча курман болгон чегарачы жоокер Жеңишбектин мекенге болгон сүйүүсүн жана баткендик кыз менен болгон махабатын сахналаштырып, Ыйык жандар аттуу спектакльди тартуулашты. Тетиги заставадан бери чуркап келбедимби? Офицердин биринде саатка уруксат сурап чыктым. Бул деген чындыгында уйкум качты. Ушунчалык уйкум качты. Эмне болор экен, кандай болор экен, анан баягы көрсөтүп аткандан кийин көп эл чогулгандан кийин мындай бир фальш нерсени алып калбаса экен, жакшы нерсе болсо экен, элдердин жүрөгүнө жетсе, бир жакшы жашам болсо экен деген неме менен жашап келдим да. Анан спектакль өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Азыркы максатына анан муну 1 саатка чейин узарткыла деген эмелер болуп атат. Кудай кааласа узартабыз. Нарындын Жунгал районунун кулуну маркум Жеңишбекке арналып жазылган Ыйык жандар спектаклин Нарындан Баткенге келген Жеңишбектин апасы жана бир тууганы, ошондой эле Зардалы айылындагы сүйлөшүп жүргөн келинчеги да келип, көрүп күбө болушту. Балам түрүү кезинде эле ушу сөйкө салганда эле шаар курам деп айтчы. Шаары жок, өзү жок деп ыйлап отурсам, ошо сүйлөшкөн кызым бул балам алып берейин Дүйнөбекке деп ошол тууган урук менен, жолдошум Төркүн менен өзүнүн төркүндөрүм болуп ушулар жөнүндө кеңешип, ошо Жеңишбектин сүйүүсү өчпөсүн, жана курам деген шаары жөн текке кетпесин, ошолордун баарын ойлонуп ошентип жаздык. Кыска убакытта сахналаштырылып, элге тартууланган Ыйык жандар спектаклин жергиликтүү артисттер мыкты чеберчилик менен аткарып, күбө болгон ар бир күйөрмандын жан дүйнөсүн козгоп, көз жашын агызды. Ыйык жандар спектакли 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чегарасында мекенди коргоп, курман болгон Жеңишбектин тагдырын көрсөтүү менен жалпы мекен коргоочулардын баарына арналды.